Саламатсыңарбы балдар? Экинчи күнгү сабактарыбызды баштайбыз. Адабий окуу сабагы. Тазалыкты сактасак, жугуштуу оорулардан да сактанабыз балдар. Көңүл бурабыз, сабактарыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы жыл жана анын балдары аттуу элдик жомок менен таанышабыз. Сабактын максаты жомокту угуп таанышасыңар, жомоктун мазмунун түшүнөсүңөр. Сабырдуу, ойчул, башканын да пикирин уга билген, чечкиндүү болууга үйрөнөсүңөр. Көңүл бургула, сөздүктөр менен таанышабыз. Даттанып, арызданып, жүйөлүү, туура. Анда эмесе жомокту угабыз. Илгери өткөн заманда жыл аттуу ашкан акылман жашаптыр. Ал аябай боорукер, көп өнөрдү билген адам экен. Анын кыш, жаз, жай, күз деген 4 уулу болуптур. Жылдын 2 уулу жаз жана анын артынан жай күндү аябай ысытып, булактар суулуп, кургакчылыктан көптөгөн жан жаныбарлар өлүп калышат. Муну көргөн күз жамгыр, ага удай эле кыш калын кар жаадырып, катуу суук кылып жиберет. Буга чыдабаган курт-кумурскалар жылга даттанып келишет. Жаз деген уулуңуз күндү аябай ысытып, кургакчылык кылып жиберген эле. Эртеси улуу уулуңуз кыш кар жаадырып, суук кылып таштады. Көптөгөн чымын-чиркейлер өлүп калды. Балдарыңызды бирдеме деп тыйып койбойсузбу? Дейт. Андан кийин арызданып кой эчки да келип, балдарыңыз күндү бир ысытса, бир муздатып, аябай кыйнап жиберди. Тыйып коюңузчу, дешет. Жыл 4 уулун чакырып алып, алардын кылган иштери жөнүндө сурай баштайт. Жаз балам, эмне үчүн күндү өтө ысытып жибердиң? Баарын кургатып жибердиң. Жан жаныбарлардын баары арызданып келип жатат. Ата, күнсүз жашоо жок. Күндүн нуру менен тирүүлүк уланат. Нурдан күч-кубат, жылуулук алышсын деп күндү ысытып жибергем, дейт жаз. Андан соң 2 уулу жайга кайрылат. Уулум, сен эмне үчүн күндү ого бетер катуу ысыттың? Мынчалык катуу ысык тирүү жандын баарын куйкалап салбайбы? Дейт. Жок, ата. Аптаптуу ысык болбосо мөмө жемиш эгин кайдан пышмак эле? Аларсыз күн көрүү кыйын го? Дейт. Күз балам, эмнеликтен сен абаны бат эле салкындатып, жамгырды көп жаадырып жибердиң? Күз атасынын суроосуна мынтип жооп берет. Атеке, жаз жай бою иштеген дыйкан эмгегин жыйнап алды. Бак-дарактар түшүмүн мол беришти. Эми эгин талаалар, бактар жана жамгырга жуунуп, сергип эс алышы керек. Антпесе кийинки жылга түшүм бере албай калаарын ойлоп жатам. Кана, балам, кыш, эми сен айтчы, эмне үчүн карды арбын жаадырдың? Анткени жаз жай жерди кургатып жиберди. Мен кар жаадырып келерки жазга көп суу болсун дедим. Антпегенде өсүмдүктөрдүн баардыгы өлүп калат эле да, дейт. Жыл балдарынын жоопторун угуп, алардын баарынын сөзү жүйөлүү экенине ынанат да көпкө ойлонот. Эмне кылуу керек деген суроону берип, ойлонуп олтуруп калат. Мынакей балдар, жомок менен таанышып чыктык. Силерге жомок жактыбы? Жаккан болсо, эң сонун азаматтар, анда эмесе тапшырманы алып алалы. Балдар, жылдын 4 уулу тууралуу кимдер эмне деп арызданып келишти? Жылдын балдары атасынын суроолоруна кантип жооп беришти? Алардын айтканын туура деп ойлойсуңарбы? Эмне үчүн? Эми окуя кандай уланышы мүмкүн? Жыл балдарына эмне деп кеңеш айтат деп ойлойсуңар? Мына ушундай суроолордун алкагында ойлонобуз. Ошондой эле ушул жомокту бир сыйра эмне кылабыз? Окуп чыгабыз жана суроолорго жооп беребиз.